Assalamu alaikum urmаттуу mekендештер. Биздин каналдын көрүүчүлөрү саламатсыздарбы? Бүгүн Кара Суу шаарына келдик. Кара Суу шаарындагы Борбордук чоң базарга жакын жерден сатыла турган үй көрсөтөбүз. Ал үй мына ушул масла заводдун ичиндеги жаңы конушта жайгашкан. $70.000 кеми бар дейт. Азыр барып сиздерге көрсөтүп берели. Бул жагы Ош тараптан, акимият жактан келсе болот. Газпром жактан бурулуп, бул жагы болсо ошо базардын жанындагы светофордон эле сол тарапка бурулуп, мына бул жерде район курулуш курган жаңы көп кабаттуу үй бар. Ошондон өтүп эле келип, дарбазадан бурулуп түз ичкери кирсеңиздер болот. Алыстабай турасыздарбы, туугандар? Биз сатыла турган үйгө жетип келип калдык. Азыркы чоң дарбазадан киргенден кийин бир аз жүрүп эле тетиги жерде трансформатор бар экен. Ошол жерден сол тарапка бурулуп, мына ушул көчөгө кирдик. Бул көчөгө киргенден кийин 100 метр ылдый бассаңыздар, сол тараптагы эң акыркы үйгө жетпеген мына ушул үй сатууга коюлуп атат. Дарбазасы коюлуптур, үйдүн алдына көрүп турасыздар, навес курулуптур, айланасы бүт тосулуптур. Чегарасы мына ушул дубалдын тумба кырынан баштап, бул жагы мына кошунанын дубалына чейин барып такалат экен. Жол өзү ушул жерге чейин келип токтойт окшойт. Бул жерде өзүңүздөр жакшы билесиздер, сайыз убагында масла завод деп аябай күркүрөп иштеген эле. Азыр бул конуштагы көчөлөргө көрүп турасыздар, электр линиясы бүт тартылып, келинип, таза суулар дагы киргизилиптир. Анда баштай берели чекеден. Жеринин аянты 4-70 экен, 5 сотыкка жакын. Мына дубалдын сыртына көчө жакка дагы бул жака бир 2 көчөт, бул жака бир 3-4 көчөт отургузуп коюптур. Анда баштай берели. Үйдүн баасы $70.000 кеми бар. Азыр кирип сиздерге жакшылап көрсөтүп берели. Бисмиллахиррахманиррахим. Үйдүн короосуна кирип келдик. Азыр үйдүн алдында турабыз. Навес курулган, арка болуп курулган, көрүп турасыздар, поликарбонат менен жабылган. Астына болсо евро брусчатка баскан. Теп-тегиз брусчатка басылган, көрүп турасыздар. Үйдүн алдына бир 3 унааны батырса болот. Ал эми дарбазадан киргенде эле оң жакта навес курулган. Навестин астында тандыркана жана тапчан бар экен. Ушул жерге атайын навес курган, астын стяжкалаган. Бул жерде дагы жашыл аянтчасы бар экен, септик курулуптур. Сол жагында болсо 2 катарлуу, көрүп турасыздар, дарак эгилиптир. Бул жакта дагы ушул жашыл зона бар экен. Мына бул жарыктары дагы түнү жанат окшойт. Таза суу болсо киргизилген. Бул жерде крант бар экен, кранттан суу чыгып турат экен дайым. Үйдү айтып берели. Үйдүн узун туурасы 10,5 10,5 экен. Квадрат курулуптур. Жалпы 4 бөлмөлүү коридор душевойдо кошпогондо. Азыр кирип ушул үйдү сиздерге жакшылап көрсөтүп берели. Бул жак төрүнөн үйдүн көрүнүшүн мен сиздерге көрсөтүп берейин. Үй өзү ушу жердин төрүнө көчө жакты каратып курган. Бул жагында да бир 4 метр аралык калтырган. Төрдө ажаткан, анан навес курган, аркасында 2 метр. Бул жак батыш жагында болсо 1 метр калтырыптыр. Үйдүн сырты жидкий травертин менен кооздолуп жасалыптыр. Фундамент болсо ушу жерден 1 метрдин тегерегинде бийик көтөрүлүп курулган экен. Анда кирип көрсөтө берели, сиздер алыстабай туруңуздар. Бисмиллахиррахманиррахим. Мына тепкичин дагы ушундай брусчатка менен жасаган экен. Бул жагын болсо ошо тосмолорун жасаптыр. Негизги бурон эшиги 2 тараптуу ачылат экен. Кире берели. Бисмиллахиррахманиррахим. Мына биз кирип келе жатабыз азыр. Буту чечип алайын. Кирип келдик. Эшиктен киргенде эле бул жери мына прихожка. Коридор узун кеткен. Туурасы бир 2 метрден ашууnuраак. Потолок бүт гипсокартон менен формаланып жасалган экен. Ортосу натяжной. Кичи лампалары дагы илиниптир. Дубалдар обой. Полу болсо ламинат экен. Сырттан чоң эшиктен киргенде эле оң жакта бир терезеси бар экен. Сол жакта бир терезеси бар экен. Экөө тең пластик терезелер. Бөлмөлөрдү чекеден тааныштыра берели. Мына бул оң жактагы биринчи бөлмөгө кире турган болсок, бул зал, конок бөлмөсү. Өзү 2 зал бар экен, 2 залдын бири ушул. Терезеси мына көчө жакта жайгашкандыктан, бак тарапта тургандыктан, полдон потолокко чейин панорамный болуп жасалыптыр. Туурасы бир 3,80 4 метрдин тегерегинде, узундугу 6 метрдин тегерегинде чыгат. Дубалдар обой, потолок гипсокартон натяжной, полу болсо ламинат экен. Бул биринчи бөлмө болду. Эми экинчи бөлмөгө өтөбүз. Экинчи бөлмөсү дагы бул зал, конок бөлмө. Бул бөлмөнүн дагы узундугу 6 метр, туурасы 3,5 метр чыгат. Бул экинчи зал болуп калат.
негизи муну кухня катары пайдаланып атыптыр азыр. Төрүнө стенка коюптур. Мында үйдүн арт тарабында 2 терезеси бар экен. Потологу тегиз эле жасалган экен. 2 терезеси бар. Дубалдары бир катар тегиз боёлуптур туугандар. Бул жака атайын моор койгон экен, печка орноткон окшойт. Бул да зал. Экинчи зал болуп калат. Бул жакта 2 спальня бар. Экөөнү катар көрсөтүп коеюн сиздерге. Мына бул ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Чоң спальня болуп калат. Мында ушу күнчыгыш тарабында 1 терезеси бар. Бул жака спальня диван кое турган тарабы. Ушу полдон баштап дубалга ушундай фигура чыгарып жасаган экен. Гипсокартон менен. Кичи лампаларын да коюптур. Туурасы 3 метр чыгат экен. Ал эми узундугу 5 метр. 15 шарчы метр чыгат. Бул ата-энелердин уктоочу бөлмөсү болуп калат. Эгерде үйдү сатып алсаңыздар, үйдөгү буюм тайым, көрпө төшөк, килем паластардын бардыгын алып чыгып кетет. Эми занавескан аркы беркилер калса керек менимче. Кийинки бөлмөгө өтөбүз эми. Балдардын уктоочу бөлмөсү калды. Балдар бөлмөсү бул ортодо жайгашкан. Мына бул балдар бөлмөсү, чакан бөлмө туугандар. Туурасы 2,5 метр чыгат. Ал эми узундугу болсо 3,5 метр чыгат. 2,5га 3,5 дубалдар обой болгон. Мында да 1 терезеси бар. Күнчыгыш тарабында турат. Ата-энелердин уктоочу бөлмөсүнө катар жайгашкан. Потологу 3 баскычтуу жасалыптыр гипсокартон менен, дубалдар обой, полуна ламинат төшөгөн экен. Эми санузелин көрсөтүп коелу. Бул жакта санузели бар. Санузели өзүнчө полу дубалы бүт кафел болгон. Төрү ванна, форчкасы коюлган, потологу натяжной. Оң жакта болсо кир жуучу машина, раковина, күзгү текчелери менен бүт баары катар жайгашкан. Бул тазалык бөлмөсү. Ушул туугандар, көрдүңүздөр, Азыр мен сыртка чыгып сиздерге чакан подвалы бар экендигин дагы сиздерге көрсөтүп кое берейин. Подвалы ошо кичинекей эшикчеси бар экен. Ал жагында азыр көрөсүздөр. Бул жерден кранттан суу чыгат экен. Ушул жагына күнчыгыш тарабына басып өтөсүздөр. Бул жакта өзү үй менен дубалдын ортосунда дагы бир 4 метр аралык калтырган экен. Бул жакка дагы ушу дарак эксе болот, жанагы навес курса болот, дагы кошумча бир курулуштарды курса болот. Жанагы детский спальнydын асты подвал экен. Бул жакка атайын суу кампа, аристон ушундай резервуарларды жасап коюптур. Системаны ушул жакка тартып койгон экен. Чакан ушундай бир бөлмөлүү подвалы бар экен. Төрүндө болсо сырткы ажаткана. Бул жакка да сууларды киргизген окшойт. Тетигинде турбалары турат. Мында болсо үйдүн артындагы 2 метрлик аралыгы. Мына. Көрдүңүздөр, үйдүн арт тарабындагы абалы ушундай. Нар жагында болсо 1 метр аралык бар экен. Бүт баарын сиздерге көрсөткөнгө аракет кылдык туугандар. Эгер жаккан болсо сүйлөшүп көрөсүздөр. Бул үйдүн баасы $70,000 кеми бар. Ошо Кара Суудагы масло заводдо Борбордук базарга жакын жерде жайгашкан туугандар. Эгер жаккан болсо экранга телефон номерларын жазып койдук. Ошол номерларга чалып байланышып тез арада сүйлөшүп келишсеңиздер болот. Документтери баары так экен. Азыр бул үйдө эч ким жашабай бош эле турат. Өздөрү шаарда окшойт менимче, Оштобу же башка жактабы. Азыр жакындары келип ачып берди үйдү. Биз болсо тартып сиздерге көрсөтүп жатабыз. Эми Кара Суудагы Борбордук базарга аябай жакын. Масло завод, жаңы конуш, ар жактан келип кошулган эл туугандар, 5 кошкон эл келип кошуна болуп жашай бересиздер. Таза суу келген, бул жака септик жасаптыр. Андыктан анча-мынча кемчиликтер болсо, түздөп туруп, бүтүрүп туруп келип жашай берсеңиздер болот туугандар. Так келип эле жашаганга даяр экен. $70,000 кеми бар. Жаккан болсо эртерээк сүйлөшүңүздөр, келишиңиздер, мен анда жыйынтыктаймын, көчөгө чыгайын. Эми бул жерде айтпаса да түшүнүктүү, ошо Кара Суудагы Борбордук базарга жакын экендигин дагы бир жолу эске салам. Андан сырткары ошо базардын ар жагында бала бакча бар, мектеп бар, жана башка дегенде. Бул жака чоң көчөгө чыгып, анан түз эле Ош жака же Акимият Борбордук аянт жакка барса болот. Масло заводдогу жаңы конуш, ушул көчө, ушул үй. Сатууга коюлду, эртерээк аракет кылып сүйлөшүңүздөр.